Улактан каза болгон Акжолдун кийимдерин азыр өзүнүн чоң эжеси жууп жаткан мезгили. Ошол күнү Акжол бул спортивканы үстүнө кийип барган. Бул өзүңүздөр байкап тургандай чыгылганда спортивкалар дагы айрылып кеткен. Жана ошондой эле бул Акжолдун бут кийими. Кийимдери дагы бардыгы жыртылып, канга боелуп калган. Сыздап ыйлап жаткан айым улак тартышта каза болгон Акылбек уулу Акжолдун эжеси. Ал эниси кийип каза болгон кийимдерди жууп жатат. Кийимдердин баары канга боелгон жаш өспүрүмдүн. Өзү жок болсо да кийимдери жакындары менен калат. Көзүнөн жаш токтобой жаткан маркумдун эжесинин айтымында улакчынын аты өспүрүмдүн үстүнө жыгылып, көпкө турбай жатып калган. Баланын үстүнөн атталбай кетип калган. Балдар көрүп касырачан ийлеген. Неге атты албайт, ол неге качып кеткен, байлык үчүн качып кетти дешти. Кече катындар келип, неге аттын үстүнө, баланын үстүндө ат чабылып тура берген, аты арыгымыш. Баланын үстү бая жумшак баланын үстүндө жата берген, ат тизелеп, эки тизелеп жата берген. Эч ким алган эмес, балдар алган да. Майда балдар алган атты. Уруп жүрүп классташтары. Окуя Ош шаарынын Жапалак айыл аймагында 23 январда болгон. Анда жергиликтүү тургундар улак оюндарын оюштурган. Айылдын көпчүлүк тургундары улакка барышкан. Чоңдордун оюндарын көрүүгө жаш өспүрүмдөр да келип, кокустук болгон. Баланы өлтүрүп койду, жакшыра бала өлүп калды. Айтай бала өлүп калды, айтай бала өлүп калды. Биз азабын тартып атабыз, бизге билинбейт, мен апам аям жок кылып атат. 11 жаштагы Акылбек уулу Акжолдун азыркы учурда сүрөттөрү жакындарына тумар болуп калды. Мектепти жакшы окуган өспүрүм мечитке да ар дайым барып, араб тилинде өздөштүргөн. Ал Куран китепти толук окуп, 4 парага калганда көз жумду. Үй бүлөдө 4 бир туугандын 3-үчүсү болчу. Маркумду тебелеп кеткен улакчы учурда Арапбаевдардын үй бүлөсүнө келип, окуянын чоо жайын айткан эмес. Буну уруп кеткен бала керкейип апам алдына бир келип кетсе боло эле, тайыны жок. Биздин мына органдар не кылып жүрөт, ошо окшонду караштырып койсо болот. Сен не кылдың, не качып кетесиң деп койсо болобу? Мачитте китепти окуп бүтүп калган экен, бул баланын немесин талкалап таштады. Бүкөм. Ол бала бутайы мына жерге басам келбептир, мына жер ушу күндөн бери. Карагыла ошо окшогонду тыйгыла бизге. Бу айдай баланы боздотуп койду мына. Үй ичибиз менен бардыгыбызды сыздатып атат бүкөм. Ошого эң кичине үкөм ушунун баласы. Улакта тебелениде калган өспүрүмдүн ата-энесинин абалы оор. Уулун жоготуп, сөз айтууга чамасы келбеди. Ал эми маркумдун чоң энеси улакчыны милицияга бербей тургандыгын айтып, доокүнө койбостугун билдирди. Ушундай фалакат болуп калды деп койсо болот. О биз кайрдабабыз жок, баламын кунун төлөтпөйбүз айнын айын. Болор иш болду. Şu тол келе бир келип эле, Şunday oldu, felakat oldu, men atım şunday olup kaldı. Deyip öyle koysa men koy şu atını yok kıl, soyup yok kıl. Daha bir kılıktı kılat, deyip öyle cevap vere turganmın. Men hem ölgen balamı tiriltip alalbayım. Учурда бул факт Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш каттоо кетебине кокустук катары катталып, тиешелүү материалдар чогултулуп жатат. Маркумдун туугандары анын денесин соттук медициналык экспертизага берүүдөн жана аты менен тебелеп кеткен айылдаштынын үстүнөн арыз жазуудан баш тарткан. Көкбөр оюну болуп аткан, оюн учурунда 1973-жылы туулган ошо жергиликтүү айылдын жашоочусу өзүнүн аты менен 2006-жылы туулган жергиликтүү жашоочусун быйыл 12-ге чыкмак ал бала. Ошо койдуруп кетип, натыйжада ооруканага жетпей каза болгон. Биз болсо бүгүнкү күндө тиешелүү материалдарды чогулттук, азырынча кылмыш иши козголду элек. Жаш өспүрүмдүн жакындарынын айтымында ат оюндары айылда жума сайын өткөрүлүп келет. Ат майданында коопсуздук эрежелери сакталбайт. Мындай кокустук кайра кайталанбоосу үчүн улак оюндарына чектөө киргизүүнү суранышат. Оюнду көрүү үчүн барып каза болгон өспүрүмдүн бул дүйнө менен коштошконуна жакындары сыздап, Куран окуудан башка аргабыз жок дешет. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.